Толобайге жеңген дагы өткөнбүз. Жана чейрек финалдык кармаштар уланат, ардактуу спорт сүйүүчүлөрүм. 86 килограммга чейинки салмак чембирдикти жыйынтыктадык. Мындан ары 97 килограммга чейинки салмактагы мыктылардын кармашы орун алат. Буга чейин өзүңүздөр билгендей эле бир топ ушул мыктылар кезгелип, ал жакта албетте жаштык тажрыйбалар айкалышкан беттештер орун алды. Жана көпчүлүк учурда тажрыйбалар жеңген. Ал эми бул мелдеш кимдин пайдасына жыйынтылат көрөбүз. Алишер Рысалиев менен ага каршы күрөштө ким азыр жок. Бул жерде мен бир аз жаңылышып калдым болуш керек. Көрөбүз, эң негизгиси упайларды алды. Мындан ары ыңгайына жараша дагы абалды мыктылап колдонууга умтулат. Калыс ышкырыкты жаңыртты дагы турган абалда уланыш керек. Алишер Рысалиев менен Айбек Токталиевтердин ортосундагы беттеш. Айбек Токталиев ал өзүн болушунча мыкты жагынан дагы көрсөткөн эле. Ошол эле Нурбол Акималиевке каршы. Эсиңиздерде болсо, Нурбол Акималиев 4-0 эсебинде утуп жатып, андан кийин Айбек Токталиевке утулуп калган. Жана дал ошол беттештин алкагында Айбек Токтогалиев тагыраагы канчалык ушул салкын кандуу жана өзүнүн көксөгөн максатына жетүүгө дайыма дымагы жеткен балбан экенин дайылдап көрсөткөн болчу. Эми бул мелдеш кимисинин пайдасына чечилет көрөлү. Деги чекти кирип барды, буттан кармашты жана андан ары Алишер Рысалиевдин дагы упайлык жүрүштөрүн көрөбүз. Демек 4 упай Алишер Рысалиевке ыйгарылгандан кийин жалпы эсеп да ошентип 8-0 айланды. Жана кандай мыкты жүрүш. Чындыгында Алишер Рысалиев азыр Айбек Токтогалиевке эч кандай мүмкүнчүлүк калтырган жок. Дагы 3 ыкманы катарынан орундап, ал кийинки баскычка дагы жолдомо алды. Кийинки баскыч өзүңүздөр билгендей чейрек финалдан кийин жарым финалдык кармаштар дагы орун алат. Ал эми биз болсо көрөбүз. Жанчар Осмоналиев 1985-жылы жарык дүйнөгө келген. Ал эми Айтеңир Максатов 2005-жылы. Айтор 20 жаш айырмачылык бар ортодо. Кайсыл бир деңгээлде Жанчар Осмоналиевдин баласынан эле бир аз жашыраак, балким баласы менен тең болуп калышы ыктымал. Ал ортодо эми Айтеңир Максатов алгачкы 2 упайды алгандан кийин мына ушинтип Жанчар Осмоналиевке мүмкүнчүлүккө калтырбай дагы беттешти. Дал ушул жерден жыйынтыктоого умтулат дегиче ал нерсе ишке ашты. 33 секунда гана талап кылынды. Буга чейин Жанчар Осмоналиев ал Даниэль Аскаровду дагы жеңген болчу. Мына ушундай ардактуу спорт сүйүүчүлөрүм, өтө башталгандан бүткөн тез болду. Жана мына ушундай кармаштар күрөштүн көркүн ачат десем деле жаңылышпайт болушум керек. Баштады, өзүнө ыңгайлуу учурлардын баардыгын күттү жана жыйынтыгы көксөгөн максатына дагы жете алды. Бул жерде Жанчар Осмоналиев бул ирет эми атаандашынын ыкмасына түшүп калды дагы. Эч кандай карама каршы эч нерсени дагы сунуштай алган жок. Демек көрөбүз. Беттеш Дастан Кулболдиев ал дагы ишенимдүү күрөштү баштады. Зайнал Эфендиев ага каршы көк бурчтан чыкты. Жана алар бири Эрестен, бири Тайманбастан.
Зайнал Эфендиев 1989 жарық үйіне келген спортчу. Жона 97 килограммда негіз эле ушул биринчи Олимпиада кармаштарда өзгөчө өткөн. Азыр экинчи Олимпиада атагыраак чейрек финалдык кармаштардагы өтө курч жана кызыктуу өтүп жатканын көрүүбүз. Мына ушундай жаштар келсе жол бошот деген ушул эмесе өзүнүн агаларын чыгып ушул кармаштын башталгандан бүткөнү дагы өтө бир тез орун алды дагы. Зайнал Эфендиев эми өз атаандашына жеңиште ыйгарды. Биз болсо көз кийинки бул салмактагы чейрек финалдык кармаштар ышкырык жаңырды. Чыкты эки балбан бири-бирине каршы. Улукбек Сооронбеков менен Элдияр Бакановтар жаначу дегенде эле атаандаш тушеге басты. Жана бул жерден азыр Улукбек Сооронбеков атаандашын оңой менен кое бербейт. Тегиче дал ошол нерсе орун алды. Өтө керемет чындыгында 97 килограммга жеңил салмакка жеңилдиктеги чейрек финалдык кармаштар шамалдай тездик менен эле башталып, андан тез дагы жыйынтыкталганын көрдүңүздөр. Жакшы бардым, тогонок элди, андан ары атаандашты жерге басты. Акырына чейин мына ушул учурду күтүп кармады дагы. Биз албетте жеңүүчүнү дагы аныктап көрүп турабыз. 74 килограммга чейинки балбандар арасындагы кармаштар жана мына ушундай ышкырык жаңырар замат башталган кармаш. Алгачкы чейрек финалдык жүрүш. Көпчүлүгү спорт чеберчилигине талапкер болгон спортчулар Элдос Алмазбек уулу менен Эрбол Мураталиевтердин ортосунда кармаш. Бири Элдос Алмазбек уулу 2005-жылы жарык түнөлгөн Эрестин балбаны. Ал эми Эрбол Мураталиев тууралуу айтып турган болсом, Ак Илбирс спорт мектебинен 2003-жылы ал жарык дүйнөгө келген. Ошентип Эрбол Мураталиев упайды алгандан кийин атаандашы анын үстүнө чыгууга умтулду, бирок ал мүмкүнчүлүктү берген жок дагы. Эки упайдан 2 жолу деген калыстын көрсөтмөсү менен эсеп 1-4. Жана Эрбол Мураталиевде 1 упай бар дагы. Жакын каралык бутка кирип барууну көксөгөн. Экөө кезек менен дал ушул жүрүштөрдү ишке ашырууда. Эки упай кайрадан Эрбол Мураталиевде жана андан ары эртерээк калыстын башка карама каршы килемдеги ышкырыкка реакция жасап алды Эрбол Мураталиев. Ошол себептен улам дагы атаандашына барууга мүмкүн болбой калды болушу керек. Эми мындан кийинки абалды кандай колдонорун дагы көрөлү. Жакындан бутка кирди. 2 упай. 9-1. Жана туруп мындан ары күчтүү көп коротпоо керек экенин дагы Эрбол Мураталиев жакшы аңдап турат болуш керек. Эсеп атаандашы дагы жерден өзүн оңой көтөрүп кетүүгө
мүмкүнчүлүктү таптакыр бербейт. Бир упай. Бирон ал эми болгон азыр Эрбол Мураталиевке. Да, бир упай керек деги чекти. Кармаш уланат. Жок, оңой менен өзүнүн артына. Данары Элдос Алмазбек уулу өткөрбөйт каршылашын. Байкайбыз. Кирип барды бутка, жана бир упай бар. Мына ошол менен 11-1 эсебинде Эрбол Мураталиев жеңишке жетип олтурат жана Элдос Алмазбек уулун албетте ийгиликтерди каалайбыз. Кийинки мелдештерде аны дагы кайрадан мыкты формада көрөбүз деген дагы ишенимдемин. Өзүңүздөр көргөндөй чыныгы мыкты кармаш дал ушул жерден орун алды. Демек, 74 килограмм салмак чембирдиктеги чейрек финалдык кармаштарды улантабыз. Бекбол Изабеков менен Азирет Медетовдардын ортосундагы кармаш. Жана бул балбандарыбыз өлкө чемпионатыбызда ийгилик жараткан эмес, бирок бул мелдеште дал ушул эл аралык Валерий Жапаралиевдин элесине арналган турнирде ийгилик жаратууга толук мүмкүнчүлүгү бар. Бекбол Изабеков азыр атаандашынын артына өттү. Буга чейин Айдос Рыскуловду жеңген болсо, Азирет Медетов Нуртазим Акжол уулунун үстүнөн дагы жеңишке жете алган болчу. Эсеп 2-0. Жана бул абалдарды кандай балбандар колдонорун көрөбүз. Бутту салды. Андан ары Азирет Медетов бир упайга ээ болгон көрдүңүздөр. Эче жок. Мына ушундай учурда килемдин четине бир каранды жакындап барган болчу. Жана Бекбол Изабеков Шамдагайлыктын болушунча жокусун көрсөтүп умтулат. 2004-жылы жарык дүйнөгө келген Ызабек спорт клубунун тарбиялануучусу. Азирет Медетов Ак Илбирстин ушул клубунда дагы машыгып, дал ошол жактан тарбия алып келе жатат. Азирет Медетов 2005-жылы жарык дүйнөгө келген болсо, Бекбол Изабеков 2004-жылы жарык дүйнөгө келген. Жана азыр өтө бир мыкты айдан өттү, бирок 2 упай гана чийимден чыгып кеткен учурлардын бардыгы бул жерде эсепке дагы алынат. Жана байкайлы ушундай өзгөчө тирештер. Бар 2 упай Азирет Медетовда. Медетов атаандашын айландырды жана андан ары бери көздөй тартуу керек деги чекти. Ортодогу айырмачылык 1 упайга чейин
Азыр кыскарабы? Жок. 6-4. Жана бул жерде Бекбол Изабеков ал Şimdin çetin көздөй дагы. Чыгып кеткенден кийинки учурларда алыс көрсөтмөнү берди, чөндүрдү. Дайыма эки өтөң мына чыңалган абалда турат, эч кандай бири-бирине мүмкүнчүлүк калтырууга аларда ниет жок. Бардык учурду алар өз пайдасына көрөбүз. 6-6. Мына ушинтип Бекбол Изабеков башында 6-0 эсебинде алдыга чыккан менен андан кийинки көз ирмемдерде ага каршылашы Азирет Медетов толук туруштук берүүгө жетише алды. Бул айландыруу эсепке алынган эмес жана Азиреттин кадимкидей ойгонуп жанданган учуру мына ушул жерге туш келди дагы. Ал дагы өзүн болушунча ийгиликтүү көрсөтүү жетише алды. Эми 6-6 эсебинде кармаш уланат. Балбандардын кимиси кийинки этапка өтөөрү белгисиз жана бутту жакшы байлады, бирок андан ары айландырып кете алган жок жана 6-10 эсеп. Азирет Медетов бул учурлардын бардыгын өзүнүн мыкты жүрүшүн көрсөтүп умтулду. Кайрадан мына бутка кирип бара жатып белги өтүп кетүүнү Бекбол Изабеков бул кармашын алканда ишеним түрдө колдонду. Азирет Медетов мына ошол нерсеге туруштук бере алган жок. Жыйынтык кайрадан 6 упайлык ажырым бар. Азирет Медетов болсо атаандашын алдыга чыгарып, андан кийин кууп жетүүнү жакшы көргөн дагы балбандардын бири экенин байкадыңыздар. Кайрадан ошондой ишенимдүү жүрүштөр уланабы байкайлы. Эки упай 14-6 жана дал ушул жерден дагы бир айландырып кою керек эле, бирок ал нерсеге атаандашы жол берген жок. Өт тартына Азирет Медетовдун ошентип 16-6 эсебинде Бекбол Изабеков бул телеште жеңишке жетип отурат. Куттуктайбыз, чындыгында эми мыкты кармаштар бул салмакта орун алып турган учур. Радбек Рахат уулу Адлет Жапаркуловго каршы. Тештет көрүүдө. Жана балбандар дайым ар бир кыймылында бири-биринин катасын күтүп турган учур. Айтор 74-пү. Жандан оор салмактары бардыгы бүгүн эң бир мыкты деңгээлдеги
кармаштарды дагы тартылып жаткан учурда азыр Адлет Жапаркулов ошентип алды жакшыртып умтулду. Радбек Рахатулунун бутка кирем деген жүрүшүнөн майнап чыккан жок. 2006-жылы жарык дүйнөгө келген Радбек Рахатулу РСтен, ал эми Адлет Жапаркулов 2001-жылы жарык келген Тайманбас спорт клубунун дагы өкүлү мына ушундай. Экөө тең буга чейин бир нече атаандаштарды жеңе алды. Ошол эле 8ден 1 баскычка келтирүүгө чейин 8ден 1 баскычта экинчи кармаштарын өткөргөн балбандар жана бүгүнкү мелдеш күндүн алкагында мына 3-чү ирет килем үстүнө чыкты дагы. Кармашын өткөрүп жаткан кез Адлет Жапаркулов алгачкы бир упай бар. Радбек Рахатулу кандай бул абалдарды колдонорун байкайбыз. Ошондой кимиси мыкты даярдык болсо, дал ошонусу дагы көрөбүз. Радбек Рахатулу азыр колдорду ыңгайлуу кармаган менен эми Адлет Жапаркулов активдүүлүк үчүн дагы бир упай алды. Жалпы 2-0 эсебинде ал алды да. Радбек Рахатулу алгачкы 3 мүнөттүктө мына 2-0 эсебинде артта калды. Бирок алдыда экинчи айланпа бар. Балким туура тактика менен чыга турган болсо абалды жакшыртуусу мүмкүн. Адлет Жапаркуловго болгону мына ушул ыргакты кармап улантуу гана ал үчүн жетиштүү. Радбек Рахатулу менен Адлет Жапаркуловтар экинчи айланпаны баштады. Экинчи 3 мүнөттүк жана бул экинчи 3 мүнөттүк кандай ыргакта коштолорун байкайбыз. Жакшы өтө бир кылдатык менен чеберчилик менен дагы курашууланууда. Аралык өтө болгон жана бул жерде Адлет Жапаркуловду күрөшүүгө чакырып болушунча активдүү болууга көрсөтмө берилди дагы. Көрөлү. Жакындан кирип барды. Абалдарды эми мындан ары кандай колдонорун көрөлдөгүчө бутка Радбек Рахатулунун өтүүсү атаандашын басты. Азамат чындыгында экинчи айланпада эми мүнөздү көрсөтүп жаткан учур 3-2 эсеп. Эми тескерисинче Адлет Жапаркуловдун күрөшүүсүнө туура келет. Убакыт мындай учурда өтө тездик менен өтөрүн дагы жакшы билесиздер. Жана бут ийилди.
2 упай Адлет Жапаркуловда. Ошундай. 6-3. Даярдансын. Нурахмет, Дидар, Жетсуовыз, Русланов, Алишер, Элизабек. Күттүм. Абалдарды Ратбек Рахат уулу. Дагы 1 мүнөт убакыт бар. Аны кандай колдонот? Көрөбүз. Атандаш намына айымы гана алдыга чыкты дегенбиз, бирок ошол эле жерден Адлет Жапаркуловдун мына мүнөзү кошту дагы ал өзүн ишенимдүү түрдө дагы көрсөттү. Жана 2 упай кезектеги. Сегиз 20 гана секунда калган кез. Бул 20 секунда эми Адлет Жапаркулов үчүн коргонуп коюуга жетиштүү. Адлет Жапаркулов Ратбек Рахат уулунун жеңүү менен эми жарым финалга дагы жолдомо алды. Ал жарым финалда аны күчтүү каршылаш күтүп турат. Булардан кийин даярданып турат 86 салмак. Ошол учур байкасаңыздар ар бирин болушунча өз пайдасына дагы. Жана биз бул 74 килограммга чейинки салмак чембирдиктеги 4-чү чейрек финалдык беттешти көрөбүз. Аралыгы жакын, атандашым 1 болкуп тарткандан кийинки абалды кандай колдонорун байкайлы. Бутка өттү. 2 ирет чалууга умтулган жана ал учурлардын бардыгында ишенимдүү коргонууну байкадыңыздар. Мындан аркы коргонуулар кандай жүрөт дегиче 1 упай бар. Жана албетте бул 1 упай Таза жеңишке Мухаммеджан уулу Темурлан жетишти. керектүү делген упайлардан болду. Байман Болотканов өзүн ишенимдүү көрсөтүүгө. Нурдаулет Сейилбеков Алматы шаарынан келген, 2005-жылы жаркын келген балбан. Кубат Азизбаев Атайманба спорт мектебинин өкүлү. Спорт клубунун тагырагы. Ошентип мына казакстандык Нурдаулет Сейилбеков ар бир салмакта бирден Казакстандын өкүлдөрү бар. Арасында жеңилгени бар, ошентип ийгиликтүү келе жатканы бар. Üç eki.
ыңгайлуу учурдун бардыгындагы көрсөтүүлөр. Абсел карадан бутка жакшы өттү. Нурдавлет Сейилбеков. Эки упай бар. Нурдавлет Сейилбековдон бул беттештин алкагындагы атаандашынын шамдагайлыгын байкап турасыздар. Кубат Азизбаев үчүн беттеш оңой олтонго турган жок. 20 жаштагы Нурдавлет Сейилбеков. Бардыгын жакшы көзөмөлгө алды. Жана мына ушинтип алгачкы 3 мүнөттүк артта калгандан кийин эми азыр болушунча кыска атыныгын алкагында казакстандык ушул машыктыруучулар кармашты кандай өткөрүү керек экенин жана болгондар жана 5-2 эсебинде жүрүп жаткан бул абалды ким кандай колдонорун дагы байкайбыз. Арадан Кубат Азизбаев бутка кирген, бирок Нурдавлет Сейилбеков дал ушул атаандашынын бутка кирүүсүн алганча ишенимдүү түрдө колдонууда жана коргонууда дагы кыйналган жок. Өзүн бардык учурда ээн эркин сезүү менен улантылып жаткан кезде мына ушундай өзгөчө учур жана бутка өттү. 2 упай бар. Нурдавлет Сейилбеков. Талык көзөмөлгө алган. Кубат Азизбаев үчүн мындан ары эми болгону күчтүн бардыгын килем үстүндө калтыруудан башка абал азыраак. Тартты. Огон жок. Барды бут тогону келди, кайрадан кармады, бирок Кубат Азизбаев бардык учурда өз пайдасына дагы чечүүнү көксөп турат. Нурдавлет Сейилбеков убакытанын пайдасына жүрүшүн жасап турган учурда Кубат Азизбаев бар күчүн дал ушул беттеште калтыра алабы дагы көрөлү. Каршылаш чындыгында өтө бир мыкты тарыхта келген жана өзүңүздөр көргөндө азыр кайрадан 2 упайга ээ болду дагы атаандашын
Дагы бир рет айландырууга чечи алды. Өттү, бүттү беттеш. 12 Кубат Азизбаев оны чарчап калды өңдөнөт жана Нурдавлет Эсейлбековду куттуктайбыз жеңиши менен. Улантып көрөлү. Ошентип 97 килограмм салмак чен бирдиктеги кармаш менен уланат. Жана ар бир учурда жарым финалдын алканда ишенимдүү түрдө колдонууга Айбек Токтогалиев ишенимдүү жүрүш жасоодо ал эми Максатов өзүнүн кандай көрсөтөрүн дагы байкайбыз. Эки тең тажрыйбалуу жана мына ушул жерден атаандаштын артына Куштарбек Абдыманап уулу өтө чапчаңдык менен өттү жана кандай жыйынтык болорун дагы көрөбүз. Демек бул 74 килограммга чейинки салмак чен бирдик деп дагы көрсөтүлүп турган учур. Көрөбүз. Ушинтип ар бир салмактын алкандагы мыктылар өз ара көрүшүп турган учурда упайлар, жыйынтыктар кандай болорун дагы көрөлү. Касание жок болчу. Бир-бирине тийсе эсептелет. 2 балл накат кале. Көп бурчтан чыккан балбан. Ошончо учурду мыкты өз пайдасына чечип кетүүгө дагы ушун жасоодо. Ошентип аралыкты жакшы. Ошол менен азыр каршылаштын өзүнө таптакыр жакындаткан жок. Ошондой жүрүштөр Токтогалиевдин ишенимдүү жүрүшү коштолгон жок. Дагы бул салмактагы Эмир Максатов бара-бара абалдарды дагы жакындан бутка кирип барды. Сатып өттү жана кезектеги 2 упай менен ал жеңишти камсыздап олтурат. Жок, упайларды берген жок болгону бул учурдагы упайларды кайрадан калыс болжаңыздар байкадыңыздар болуш керек. Азырынча 8-0 жана дал ошол 2 упай керектер байкасаңыздар басмады. Дал ошол жерден ийгиликтүү чыкты дагы андан кийинки учурлардын бардыгын колдонууга умтулду. Андан жыйынтыктар көп оңунан чыккан жок. Жеңишке Руслан Булаевич жетишти.
Азыр Алишер Рысалиевтин солгон жерлерин кургактап койгондон кийин Айтеңир Максатов экөө кармашын дагы улантышат. Бутка Алишер Рысалиев мүмкүнчүлүк бар экенин жакшы билет, андыктан ал багынган жок жана ар бир учурда өзүнүн ыңгайын күтүүдө. Жок. Коргонуу өз ордунда. Бутка. Жана мына ушул жерден байкасаңыздар бир кыймыл менен 2 упайга Алишер Рысалиев болду дагы. Дал ошол 2 упай эми мындан ары кармашты жакшы бир деңгээлде улантууга үмүт берип десем жаңылышпаймын. Эң негизгиси башты жерге салып, жеңишти дароо берип коюу туура эмес экенин бардыгы жакшы билет. Андыктан акырына чейин дагы бул балбандарыбыз өзлөрүнүн кармаштарын дагы өткөрүшөт. Өттү Алишер Рысалиев. Бутту берип атаандаштын артка. Дарыгерден жеңил жардам талап кылынат. Албетте да ошол дарыгерден жеңил жардамды алгандан кийинки учурлар дагы кандай колдонуларын күтүп көрөлү. Ошентип 1 мүнөттөн бир аз көбүрөөк убакыт калган учур жана 2 балбан тең. Бирине бири упай бергиси келбейт, андыктан дал ушундай дагы өзгөчө ыргак дагы кармашты азыр жүргүзүп турган учурда натыйжаны көрөлү. Кандай болорун жана кимдин пайдасына дагы чечимдерин ошол жерден болгону 20 секундадай убакыт калды жана дал ушул 20 секунда мындан аркы жүрүштүн тагдырын чечет. Айтеңир Максатов албетте жакшы позицияда жана Алишер Рысалиев акырына чейин күрөшөт. Бул дал ушул жерден токтотобу. Демек, бүттү убакыт. Айтеңир Максатовду биз финалга чыгуусу менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. 2005-жылы жаркын өлгөн РСКнын тарбиялануучусу. Арзукеев Аслан, Авазбеков Мухаммед Диас. Ошол учур атаандаштын артына өттү жана албетте бул абалдардын бардыгын жакшылап дагы колдонуу керек экенин ошондой болуш керек. Экинчи жарым финалдык беттеш Айтеңир Максатовдун финалдагы каршылашын аныктоо үчүн
жүрүп жатат. Өттүм дароо ушул жерден упайлык жүрүшкө басым жасаган. Андан жыйынтык чыкпаганын да көрдүңүздөр. Эми ошол эле ыргак менен кайрадан жүрүштөр ийгиликтүү. 2-4. Негизи мына ошол ыргак такырына чейин кармап койсо дагы болмок. Жана бүттү. Ардактуу спорт сүйүүчүлөр, кармаш өтө көпкө узаган жок, бирок азырынча кубанууга али бир аз эртерээк. Себеби чыныгы атаандаштык эми ошентип балбандарды финалда күтүп турат. Финалга жалаң гана мыктылар чыкканын да көрдүңүздөр. 97 салмак финалга чыгуучу беттеш. Жана бул 86 килограммга чейинки салмак чембирликтеги кармаштардын бири болду. Арслан Арзыкеев жеңишке дагы жете олтурат. Арслан Арзыкеевдин мына ушинтип атаандашынын башынан акырына чейин бир ыргак менен кармашты өткөргөн көрдүңүздөр. Жана эми гана 97 килограммга чейинки салмактагы балбандарды көрөлү. Чынында күтүүгө эч кандай негиз жок. Дайыма аракетте, дайыма кыймылдоо болгондор гана ийгилик жаратып кетери дагы талашсыз. Азыр Алишер Рысалиев менен теңирдеп туура эмес көрсөтүлгөн бул жерде аттары. Буга чейин эсиңиздерде болсо дал ошол Дастан Кулболдиев кийинки этапка өткөн. Жана көрөбүз жакын каралык бардык учурда. Жеңишке Анарбаев Ахметжан жетишти. Казакстан области. Ишенимдүү колдонууга дагы кирип барды. Ал эми бул учурларды кандай колдонуу Көйгө Жакыбат, Эсенгалиев, Асылжан. көрөбүз. Болушунча ар бир учурда ишенимдүү колдоно турган болсо, анда балбандардын экөөнү тең ийгиликке жыйылмаят. Бул жерден келип кеттилер Кайорага. Теңир Максатов буга чейин дагы финалга чыккан. Алишер Рысалиев да азыр каяктан Никандров Владислав, Изабек Темирбеков Ислам. таптаган болсоңуздар, демек биз буга чейин 87 килограммга чейинкилер арасындагы салмак чембирдикти көргөн болушубуз мүмкүн. Мухаммед Нияз Абазбеков дал ошентип ал дагы өзүнүн мыктылыгын бул 97 килограммга чейинки салмакта көрсөткөн болчу.
Жарым финал. Алғашқы 3 мүнөттүк артта қалды. Мындан ары екінші 3 мүнөттүк бар. Жана дал ошол екінші 3 мүнөттүк бұл жерде тагдыр чечүүчү болуп калды. Анткени өзүңүздөр көргөндөй биринчи бөлүктө экөө бири-бирине эч кандай мүмкүнчүлүктү калтырган жок. Дагы эми жеңгени жана экинчи 3 мүнөттүктүн ышкырыгы жаңыраар Замат экөө жакынкы аралыктан абалды ким кандай дагы колдонот. Көрөлү өтө жакшы. Шамдагайлык менен Алишер Рысалиевден бул жүрүш орун алды. Жеңишке Исакалиев Асылжан жетишти. Алишер Рысалиев. Партай Теңир Максатов атандашты белден кармадым, ошентип байландырды. Кайорго Чаканат, Никандров Владислав, Изабек Темирбеков Ошентип Теңир Максатов азыр мүнөттөн мурда жеңиш таамсыз отурат. Жана бул жерде челлендж ыргытуу керек экени дагы көрсөтөт. Албетте бул жерде эч кандай 4 упайлык жүрүшү жок деген Давай 50 цент на Кайор. жана мына ушул учурлардан ошончо ар бир көз ирмемден пайда чыгарууга дагы чоң бир күрөш орун алды дагы. Даярдасын. Бул жерде 4 упай Жумабеков Жанат Скам. жок экенин айтам деген учурда дагы РСК. жана чындыгында бул талаш тартыштан азыр карайт жана чын эле 4 упай барбы аныктап кароого туура келет. Ушундай челлендж ыргытылды. Челлендж утту жана 2-8 эсеп. Көргөрөлү. Атандаштык күч. Мындай каршылаштыкта дайыма көрөлү. Аралыкта бири-биринин колдорун байлады дагы. Бул учурларды эми
Миси кандай колдонорун байкап көрөбүз. Алишер Рысалиев артын өтө алабы каршылашынын жок. Айтеңир Максатов колдор менен коргонууну өтө ишенимдүү койду. Бир упай бар, бирок бир упай бул ортодогу 5 упайлык ажырымды. Жакындатуу үчүн болгон кадамдардын бири десем жаңылышпаймын. Алишер Рысалиевдин ушундай жеңил кыймылдар менен дагы болгон жүрүшү эмне менен жыйынтыкталарын көрөбүз. Мүмкүнчүлүк алда канча жай ыргакта жүрүп жатканын көрөдөсүздөр. Бирок ышкырык жаңырган жок. Жана мына ушинтип эми гана соңуна келди дагы. Жыйынтыгы бул кармашта Айтеңир Максатов жеңишке жетүү менен финалга дагы жолдомо алып олтурат. Айтор чейрек финал өтө тез жыйынтыган, бирок мына ушинтип жарым финалда балбандар акырына чейин бири-бирине дагы атаандаштыкты түздү. Ал эми биз болсо мына көзгө урунтуучулардын бардыгын карап көрөбүз. Мына ушул жерде каяктагы 4 упай деген дагы Алишер Рысалиевдин көрсөтмөсү болгон. Айтеңир Максатов акырына чейин салкын кандуулук менен күрөштү өткөрүп финалга чыгып олтурат. Сооронбек Улукбек жоктугуна байланыштуу жеңиш Кулболдиев Дастанга берилет. Меке Дастан Кулболдиев түз эле финалга чыкты жана ал Айтеңир Максатов менен финалда кармашты өткөрөт. Көрөлү кийинки салмак чембирдик, ал дагы 74 салмак финалга чыгуу үчүн беттеш. кармаштардын ордуна 74 килограммга чейинки салмак чембирдикте Сейилбеков Мырзабек Алматы. азыр жетимиш 74 килограмм салмак чембирдикте Бекбол Изабеков Нагук трикочон жана ага каршы жандуу кармашка дагы кирип барып умтулду. 2 упай бар. Эрбол Мураталиев мына ушундай. Төрт упайды алды. Бекбол Изабеков Бачен атандашын жеңип баратып, андан кийин упайларды теңдеп, кайрадан упайлардан алдыга чыгып кетүүгө да жай чалган. Алгач 6-0 эсебинде болуп жаткан, андан кийин 6-6 болгон жана 16-6 эсебинде жеңишке жете алган. Азыр дагы мына ошол ийгилигин кайталоого Эсеп 2-2. басымын жасайт болушу керек. Качсоо менен кызыл трикочон балбан алдыда. Демек 4-1. Мына ушинтип аз-аздан бирден болсо дагы упайларды өз пайдасына алууга камтырган ушур. Бекбол Изабековдун буга чейинки атаандаш менен күрөшкөндөгү жүрүшүн өзүнө азыр Эрбол Мураталиев сунуштап тотал ошол аргактагы орун алып турган учур. Эрбол Мураталиев
Бекбол Изабеков. Аралықты жақынды тауы. Жоқ, Ербол Мұраталиев тескерсінше бұл жерде ұпайларды алуға ұмтылды жана. 6-1 есеп. Мынау типі 2 рет артына өтіп, тизелеткеніне 2 ұпай, жана 1 рет айландырғанына ұпайларды бередігіміз, бірақ болғаны. Чейінді мына четіне чип кеткен нәрселер дағы еске алынады. Ошындай Ербол Мұраталиевтің ишенимді кармашы. Ербол Мұраталиев. Қандай жиынтыға жете тұрғанында байқап көрелі. Азыр қайрадан Бекбол Изабеков мына бұтынан қармап бір топ шаштысын алды. 9-1 жана 1-2 ұпайлық айландыру керек дегіче Ербол Мұраталиев аға. Жетші алғандағы жоқ. Демек 2003 жылы жарқын елген Ағылбірсік командасынан тарбиялануучусу. 2004 жылы жарқын өлген Бекбол Изабеков менен дағы ал өз қармашын дал ушул ыргакта өзгөчөн жүргүзүп турган келсе кайрадан атандаштан өттү. Дереки бутту кандай салып коргонууну көрсөтүп жаткан байкадыңыздар. Жана биринчи 3 мүнөттүк соңуна келди. 9-1 эсебинде Ербол Мұраталиев алдыда жана ошол соңку көз ирмемдердин Жумабеков Жанат Скаф, Жапаркулов Анас РСК. Даярдасын Омолбеков Азирет. жакшы деңгээлде Бекбол Изабеков колдонуп кеткен болчу. Кайрадан Бекбол Изабеков упайлардан неме артта калгандан кийин аны теңүүгө керек болсо жеңишти камсыздоого дагы басым жасаган чабуулдары. Ербол Мұраталиев атандашты буттан кармады. Эгер деле коюу бербей, акырына чейин кармай турган болсо анда бул кармаш ал ойлогондой деңгээлде жүрөт жана упайлар жок. Кычкырык жаңырак көрөбүз. Бекбол Изабеков бар күчүн упай алууга дагы салтап турган учурда ушундай балдар өтө туруп кармаш уланат. Убакыт барган сайын мына соңуна жакындаган сайын Бекбол Изабеков үчүн бул кайсыл бир деңгээлде психологиялык жактан да калдыган чогорго тура турган кармаш жүрүүдө. Өзүңүздөр көргөндөй ар бири дал ушул беттештердин алкагында эми сен алдаганча ишенимди көрсөтүүгө да умтулат. Келди, кармады. Дагы 2 упай жана Ербол Мұраталиев финалда. Бекбол Изабеков бар күчүн жумшады, бирок бул беттеште ал атандашынын үстүнөн жеңишке жете алган жок бул ирет. Бирок алдыда дагы бир топ ийремелдештер бар. Балким дал ошол жактардан Бекбол Изабековду жакшы бир күрөшү менен көрө алат болушубуз керек. Бул баскычка чейин алдаганча ишенимдүү келди, бирок бул жерден Ербол Мұраталиев өзүнүн чыныгы
Руслан уулу Алишер. чеберчилигин дагы көрсөтүү менен жеңишти камсыздап кетти. Демек, кайрадан чейрек финалдык кармаштар орун алмакчы. Жана бул салмакта казакстандык Нурдаулет Сейилбеков мына көк бурчтан чыкты. Сейилбеков жана кызыл бурчтан чыккан Адлет Жапаркулов. Кармашны өткөрүүдө. Көрөлү, мына ушинтип экөө бирин көпкө чейин түртүп турган абалда. Балбандардын кимисин көздөй дагы ийгилик кошторун. Өттүм, атандаштын артынан карма байлады жана Адлет Жапаркулов эми Нурдаулет Сейилбековду бул учурлардан кандай кыйноо калат дегенбиз, бирок болгону 2 упай алды Нурдаулет Сейилбеков. Буга чейин өтө бир ишенимдүү түрдө кармашты өткөргөн жана анда ал жеңишти дагы ишенимдүү түрдө көрсөткөн болчу өзүн. Кайрадан казакстандык балбанды байкасаңыздар, ар бир учурда ошол жерден өздөр көргөндөй Нурдаулет Сейилбеков кирип барууга жол издеген болсо, Адлет Жапаркулов ал ар бир учурда ошол өлкөнүн балбанынын ар бир кыймылын дагы көзөмөлгө алуу менен кандайдыр бир катага жол берүүдөн алысыраак болууга дагы барды баштан кармады, бирок андан эч кандай деле жыйынтык көпкө чыга бербейт. Эгер деле чабуулга кирип барбасаң жана балким биринчи 3 мүнөттүктү берип, андан кийинки 3 мүнөттүктө бир аз күрөшүн өзгөртүүсү толук ыктымал. Бирок Адлет Жапаркулов эми ал финалга өзүнүн бар күчүн чыгуу үчүн жумшоосу керек. Себеби ушундай эл аралык мелдештерден жеңишке жеткенден өткөн чоң рахат жок болуш керек. Себеби өлкө чемпионатында дагы бул балбан байгелүү орундарга илинген эмес. Жана алгачкы 3 мүнөттүк калды, азыр жеңил. Ошентип машыгуучулардан көрсөтмө бир аз чарчоолорун басып алгандан кийин балким экинчи 3 мүнөттүк биз ойлогондон дагы башка бир деңгээлде жүрөт болушу керек. Ышкырык жаңырды жана экинчи айлампа Адлет Жапаркулов өтө жакшы бутка кирип барды. Атандаштын артынан өтө алабы жана бул учурда мына атандашты болушунча эсебин табууга азыр киришкен. Жана мындай учурдан упай албай кала турган болсо, анда менимче
ұпай. Андал жетістік. Келесі. Атлет Жапарқұлов 1 ұпайды алған соң 3-0 есебінде бір аз-аздан ұпайды. Мына өте сабырдылық менен жоғылты да. Ал мен Нұрдәулет Сейілбеков қорғануда өзін жақсы жағынан көрсеткенден кейін емек қалған учурларды ал қандай қолданырын дағы байқайлы. Бар Атлет Жапарқұлов. Сақтыдым. Шына жоқ. Бұл жерде азыр күрөшуге көрсетін өрілуді. Біраз егерде пассивділік болса еле дарро қалыстар қарайттағы спортшыларға ескертілер. Нұрдәулет Сейілбеков ал жеңіліп отырған болса, анда бейбітшіліктен ұпайды алды. Жалалбаева. Қаншадағы мына 2 ұпай бар. Жана дал ошол 2 ұпайдан кейін тұрып қармашыланады. 3-2. Ортодық ажырым бір ғана ұпай. Жана атандашын артына егер азыр қайрадан өте тұрған болса, анда тескерсінше Атлет Жапарқұловтың чауылға ұрысына тұра келіп қалады. Біздің мекендешіміз бұл учурларды өзінің пайдасына дағы тұра қолданып кетісі ең бір абзел дағы көрініштердің бірі. Барған, албетте бұл жерде біраз тауысы көз жаздымында ішінекейлі детальді қалтыру, балким бұл бір ұпайлы қажырымды жоққа шығарып қойшы ықтымаландықтан Атлет Жапарқұлов тескерсінше жамдап бірінші олимпиада қандай бардық күшін беріп күрешкен болса, азыр екінші бөліктедағы ошол нәрсені ішке ашырылған. Ал басым жасолсын керек. 15 секунда. Машын тепе күрешкен ұшырда бұл 15 секундадың өтісі. Алдағанша орғы тұрарын жақшы білесіздер. Нұрдәулет Сейілбеков барды, жана жоқ. 3-2 есебінде финалға Атлет Жапарқұловтың жеңішке ие болған көрдіңіздер. Жана чын жүректен құттықтайбыз. Финалдағы атандаш оңой емес, қазақстандық Нұрдәулет Сейілбеков ал қолы байге үшін дағы өз қармашын өткөрөт. 65 салмақ финалға шығу үшін беттеш. 65 килограммға чейінгі салмақ чембердіктен финалдық шол басқышқа жолдама алу үшін болған қармашы. «65 килограммға чейінгі салмақ чембердіктен осындай. Бір назар қолдан қыса қармады, игілікті қалап өтті. Жана кемесе. Финалға шығаттағы көрелім. Асанов Руслан. Судейский апач Асанов Руслан. Нашынай челлендж ырғытылғандан кейінке учурларды дағы байқайбыз. Жана қачан ғана машқұрычу челлендж ырғытылған учурда меніңше аны тоқтатуға деле көп. Челлендж биринчи периоддо биринчи действие 2 упай кызылга, 2 упай экинчи действие 2 упай кызылга. Темирлан Махмуджан уулу. Эсеп 4-4.
челлендж ұтты. Ак Элбирс командасынын өкүлү жана каршы Алишер Руслан уулу мына демек Темирлан Махмуджан уулу Ак Элбирс командасынын өкүлү болсо Алишер Руслан уулу Изабек спорт мектебинен 4-6 есептер жана 4-6 есебинде эки балбандын ушундай колдорун кайчылаштыра бири-бирине кармоо менен эми өткөрүп жаткан беттештен кандай жыйынтык болорун көрөлү. Алды башын бас деген көрсөтмөлөр. Алишер Руслан уулу чийимдин четине жакшы алып барды. Башка калыстардын астында бир упай алууну көксөгөн болчу, бирок азырынча ал нерсеге мүмкүнчүлүк берген жок. Дагы 2 упай. 8-4 эсеп. Өтө бир кызыктуу мыкты күрөштө эки балбан тартылып турган учурда биз байкайбыз. 8-4 эсеби бул эми алдыда 1 мүнөттөн көрө убакыт бар. Ал ортодо кимиси ийгиликтүү болорун Таза дагы жеңишке Керимбеков Баябан жетишти. Изабек. көрөбүз. Темирлан Махмуджан уулу башын өтө мыкты баштаган, бирок дал ошол ыргакты акырына чейин кармоо мүмкүн болгон жок дагы. 86 салмактагы балбандар кайрууга чакырылат. Токтогул Кандай Санжар жыйынтыкка. Акылбиз Нарки Буайса РСК. Даярдоосу Рахатжан уулу Жамболот. Стром Жапуев Ахмет Тайманбас. Темирлан Махмуджан уулу менен Алишер Руслан уулу абалдарды мыктап колдонууга умтулду. Болгону бул айлампанын бүтөрүнө азыр 10 секундадан көрөк убакыт калган учурда Темирлан Махмуджан уулу жол таба алган жок десем жаңылышпаймын. Жана калыс мына ышкырыктоозго салды жана талышынтип азыр кыска тыныгууга уруксат берди. Бул жерден азыр келди дагы өзүңүздөр көргөндөй Темирлан Махмуджан уулу машыктыруучусу менен пикир алмашып турат. Ал бул беттешти кандай дагы улантуу керек экенин азыр көрсөтүп берет. Ошол эле учурда Алишер Руслан уулунун машыктыруучулары дагы алар болушунча бул ишенимдүү түрдө 4 упай айырмачылыктагы өтө чоң. Эгерде эле Олимпиада оюндары болсо, дүйнө чемпионаты болсо, анда биз Алишер Руслан уулуна эрте эле жеңиштей карап берсек болот эле. Себеби ал жакта 1 упай айырмачылык менен алды болсо дагы коргонууда мыкты өзүн көрсөтүү менен акырына чейин эсепти сактап койгон учурлар болот. Бирок бул болгону ушул эл аралык мелдеш жана көбүнчө жаш балбандар күрөшүп жатат. Мындай учурда бардык нерсе болуп кетиши ыктымал. 2-2ден упайларды алды. Демек 6-10 эсеп же 7-10. Азыр анын бардыгын көрөбүз. Дал ушул учурлар 7-10 Алишер Руслан уулу алганчы дагы азырынча упайлар жактан алдыга чыккандан кийин дал ошол ыргакты болушунча акырына чейин кармоого дагы чече алды. Өттү, кармады. Темирлан Махмуджан уулу көрөстү болушунча азыр атаандаштыкты көрсөтүүгө албашмышлан. Темирлан Махмуджан уулу тууралуу айта турган болсом, Ак Элбирс командасынын өкүлү. Бул учурларда болушунча упай алууга дагы
Анда Алишер Руслан уулу бул аралыкта эми бир аз убакыт өткөрүү үчүн дагы атаандаштын бутуна жакындап кирип барды. Жана мындай учурлар албетте упайларды сактоого дагы болушунча азыр колдорду ушинтип байлап Алишер Руслан уулу атаандашына ыңгайсыз шартта түзүүдө десем болот. Себеби атаандашта эми күрөш менен болсо дагы мына ушинтип колдорун байлап айтор өзүңө жакындатпай коргонуу үчүн баардык нерсени балбандар жарым финалдын алкагында ишке ашырууга даяр. Эгерде эле балким башка бир баскыч болуп калса дагы анда андай өзгөчө учурларды күтпөсөк болсо керек эле. Бирок жарым финалга жетип келгенден кийин эми бул балбандардын чеберчилигинде эч кандай маселе жок. Темирлан Махмуджан уулу атаандашты буттан байлады жана артына өттү. 2 упай бар, 9-10 эсеп. Жана мына ушинтип 1 мүнөттөн азыраак убакыт калган учурда ажырым 1 упайга болгону 1 упайды түзүп турат. Аны алуу толук мүмкүн. Эгерде эле балбандын бул жетишин алкандай жеңишке жетүүгө ниет болсо. Алишер Руслан уулу ал эмнегедир дал ошол башында сунуштаган көрсөткөн күрөшү менен мындан ары улантуу дагы ал үчүн алдаган жолго турууда. Жана кезектеги 1 упай Алишер Руслан уулуна ыйгарылды. Алишер Руслан уулу менен Темирлан Махмуджан уулу жыйынтык кандай болот? Көрөлү. Кантсе дагы ошентип эң соңку секундалардын дагы жүрүп жаткан учуру. Темирлан Махмуджан уулу менен Руслан уулу Алишер. Ошундай азыр Алишер Руслан уулу 3 упайлык ажырым бар экенин жакшы билет. Андыктан тобокелдикке барууга деле көп негиз жок. Жана 4-3-2 бирдегиче кезектеги 2 упай 14-9. Жана бул ирет Темирлан Махмуджан уулу өз шабуулун өз курмандык кылды. Алишер Руслан уулу болсо албетте мындай оор кармашта эми финалга дагы чыгып отурат. Мына ушундай чындыгында мындай атаандаштык, мындай каршылаштык дайыма күрөштүн көркүнө көрк ошору табашсыз. Жана 65 килограммга чейинки салмак чембирдиктеги биринчи финалчы аныкталды. Экинчи финалчы ким болорун дагы көрөбүз. Мына Казакстандан келген Асылжан Эсенгелди кызыл бурчтан чыгат. Жана бул салмакта ошол эле Жети Суудан, Алматыдан Казакстандын балбандары келген болчу. Асылжан Эсенгелди кандай күрөштү атаандашына сунуштайт дагы байкайбыз. Элди кармады. Аралык толук сакталууда. Азырынча казакстандык балбан өзүнүн ишенимдүү көрсөтүүгө умтулууда. Мына байкасаңыздар экөө тең Казакстандын өкүлү жана Асылжан Эсенгелди. Көк трикочон болсо Ахметжан Анарбаев. Ал кызыл трикочон. Балбан экөө тең Казакстан деп көрсөтүлгөн. Ал эми бул жакта Жети Суудан дагы келген балбан бар болчу. Дидар Нурахмет. Эң бир көп атаандаштык түзүлгөн салмак чембирдиктердин бири бул 65 килограммга чейинки салмак.
кимиси мына ушул абалды да колдонуп көрөбүз. Эки тең спортчу өрүнө талапкер болгон жаш балбандар. Андыктан дал ушул жарым финалдын алкагында болушунча өзүн мыктылап көрсөтүүгө алар чыкты дагы. Эми финалга чыгуу бул оңой олтоң иш эмес. Жана финалга чыгууга өтө бир ынтызар болуп жатканын көрүүбүз. Rajabov, Aspaur Taymanbas, Babayev Azamat Taymanbas. Мына ушул жерден Асылжан Эсенгелдиев буга чейин активдүүлүгү үчүн бир упайды алган. Ахметжан Анарбаев ал эми чамдоосу керек. Себеби мына ушул каршылаштын упай алуусу ага кадимкидей шык тем күч берүү менен дагы башталантуу керек эле. Эл аралык мелдештерге келгенде балбандар дайыма өзүнүн эң бир мыкты сапаттарын жана эң жогорку даярдыгын көрсөтүп булат. Бутка азыр Асылжан Эсенгелдиев өтө жакшы кирип барды. Артына өтө жана дал ушинтип айландырууга азырынча Ахметжан Анарбаев мүмкүнчүлүк берген жок. Толугу менен каршылаштын кыймылдарын дагы байлап койгон учурда ошентип алгачкы 3 мүнөттүк артта калды. Эми кыскача тыныгып машыктыруучулардан көрсөтмө алып алгандан кийин Ахметжан жеңишке жетеби же Асылжан жеңишке жетеби, аны дагы биргеликте көрөбүз. Ушундай жакшы. Чындыгында биринчи бөлүктүн бүтөрүнө 10 секунд убакыт калган учурда Асылжан атаандаштын бутуна ийгиликтүү кирип баруу менен 2 упай, андан кийин бир рет айландырганына 2 упай алып, жалпы 5 упай топтого жетишти. Эми экинчи айлампаны көрөлүм. Ахметжан Анарбаев ал да оңой олтоң эмес балбан экенин көрсөтүп булган. Эгер деле бул Бишкектеги эл аралык мелдеште кимдир бирөөсү жеңип, бирөөсү жеңилип калган учурда деле Казакстандагы ички турнирлерде бул спортчулар кайрадан 65 килограммга чейинки салмак чемпиондукта жолугат жана ал жакта абалдарды башкаргакка дагы өзгөртөт болуш керек. Мына ушундай экөө бирдей абалда кимиси упайга жетет, тегичи жок. Ахметжан Анарбаев колунан байлап көтөргө умтулду. Асылжан Эсенгелдиев атаандаштын артына өтүп тизелеткени үчүн дагы 2 упайды алды дагы. Болушунча мыкты болууга умтулат. Жана жакшы 9 упай. Тогуз 0 жалпы эсеп. Мына ушул жерден башынан аралыкты алыстата түрттү дагы. Балбандар өз кармашын өтө бир жакшы деңгээлде өткөрдү. Эми кантсе дагы кээде эки өлкөдөн спортчулар бир келип калган учурда жөн эле күрөшпөй дагы атаандаштын финалга чыгарып койгон учурлар болот. Эгерде финал болсо анда күрөшпөй эле алтын байгени берип койгон учур болот. Бирок бул балбандар чыныгы жеңишке жетебиз деген дымак менен келди дагы. Мына ошол нерсени мыктылап ишке ашырууга умтулду. Асылжан Эсенгелдиев азыр каршылаштын артына өткөн менен өзүнө тийиштүү делген упайларды ала алган жок. Кайрадан бутка өттү жана упай бар. Мына ушундай 11-0 эсебинде Асылжан Эсенгелдиев таза жеңишти камсыз толтурат. Чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ал эми мен сиздер менен ушул жерден коштошом. Мындан ары эфирди кесиптешим Алымбек Адылбеков улантмакчы. Салмактагы балбандар чакырылат. Финалга чыгуу үчүн беттеш. Никандров Владислав
Изабек, Жапарқұлов Анас РСК. Аярдан тұрып, Омолбеков, Азиет Алы РСК. Керімбеков Байман Изабек.